Ташиевтерге соттун чечими чыгып, жеңил жаза берди деп соцсеттерде аябай нааразычылык болуп, аябай обсуждение болуп атат. Анын жактоочулары Ташиев өзү бийликте турса, бийликти эмнеге басып алмак эле, акылыңарга салып көрбөйсүңөрбү деген логикалык ойду баягы элге салып атат да, жооп катары, отмазка катары. Ташиев президент болууга аргасыз болгон. Мунун себептерин мен мисалдап айтып берейин. Буга мисал Камчы Көлбаев менен Дөбө Чыңгыздын ортосундагы мамиле окшош. Дөбө Чыңгыз Камчы Көлбаевдин ишенимдүү аябай мындай вазири болгон. Ал сүрдүү болгондуктан, жестокий болгондуктан бардыгы ошол коркконунан эсептеше баштаган Дөбө Чыңгыз менен. Дөбө Чыңгыз менен коркута баштаган, Дөбө Чыңгызга арыздана баштаган, Дөбө Чыңгыз камчысыз маселе чече баштаган. Анан пендечилик керек болсо мен ушу Камчы Көлбаевди Көлбаев кылып аткан менмин да. Элдер уже арызданып, аны менен эсептеше баштаса, мен өзүм эле ансыз эле ушундай адам болмок окшойм деген пендечиликке алдырып, ал Көлбаевдин адам эмес, ал империя, система экенин түшүнбөй калып, ушундай поезддин алдына чыгып алды. Дал эле ушундай Ташиев дагы ошол бир кезде аябай ыйламчырап, Садыр Жапаров түрмөдө отурганда ошол кишини чыгарып элге кызмат кылсын, лучше анын ордуна мен отурайын деп ыйламчыраганда, мен дос болсо ушундай дос болсун деп аябай суктанган элем да. Ошентип 2020-жылы ар кандай акыбалдар болуп, көчөдө толкуу болуп, Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгарып президент болгонго ушундай ыңгайлуу акыбал пайда болуп калып, Садыр Жапаровду Ташиев аракети менен түрмөдөн чыгарды. Ошол акыбалда шайлоолор болуп, эл Ташиев эмес, эл шайлады Садыр Жапаровду. Садыр Жапаров президент болуп, ошол досуна толук ишеним берип, абсолюттук бийликти берди. Анан Ташиевке арызданып элдер, баягы Ташиев Садыр Жапаровго эмес, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич деп баягы абсолюттук бийликти бергенден бат чечип, ушундай кылып атканда, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич деп элдин баары ушу Камчыбек Кыдыршаевичке арызданып калды. Чындыгында биз камсыздуулук кылалы. Биз бирөөнү жамандасак, жакшылыгын көрбөй жамандайбыз, мактасак жамандыгын көрбөй мактайбыз. Камчыбек Кыдыршаевичтин тарапташтары дагы кемчилигин мойнуна алып, мактажуу жерин мактап, берки тараптагы ушул эки жаат болбой, мындай адилеттүү карайлы. Камчыбек Кыдыршаевичтин да чоң эмгектери бар. Ошол кезде Ташиевдин аракеттеринен чын жүрөктөн мамлекети үчүн, эл үчүн, келечеги үчүн 30%, келечектеги президенттикке даярдык иретинде популизмге, элди сүйдүрүш үчүн 30% ушул мага деле ушул аракетим үчүн болот болуш керек деген чөнтөккө дагы аракет кылганы менин көзүмө көрүнүп турду. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Эми ошол эмгектердин арасынан ошентип элеркеп отуруп, дагы ушундай туура эмес кылмыштуулукка чыкканагына чейин, тизесине чейин батып кетти пендечилик менен. Анан Кыргызстанда болуп отурган ошондой жанагы Матраев сыяктуу, Камчыбек Көлбаев сыяктуу таасирди ушундай империяларды жайлап, эл үчүнбү, өзү үчүнбү, аны Аллах Таалам өзү билет, жана Камчыбек Кыдыршаевич өзү билет. Анан ошол аракеттерин, таасирлерин айынан ошо элдер арыздана баштаса, эл Жапаровду эмес, мени сүйөт турбайбы? Мен Жапаров эмес, өзүм эле президент болсом болмок турбайбы? Эл мени сүйүп атпайбы? Мен маселе чечип атпаймынбы? Деп анан миллиондорду, миллиардтарды казынага төктүрүп атсам, эми мага бир аз эми кечиримдүү болсо керек деген пендечилик дагы акырынан жүрүп отуруп, тизесине чейин чыкканагына чейин батып калды. Өзү байкабай калды. Анан душман көбөйдү. Анан азыр ошо бир туугандары, балдары, тегерегиндегилердин бардыгы ошентип Камчыбек Кыдыршаевичти пайдаланып отуруп, өзүнүн сазга сайыпсылганын өзү байкабай калды. Тегерегиндегилер ушундай гүлдөп, ушундай жыргаганга аракет кылып, уже элдин нааразычылыгы күчөй баштаган. Анан эмне кылыш керек болду? Анан ошонун баарынан чыгыш үчүн только президент болуш керек. Жайына койсо, Садыр Жапаровду эл экинчи срокко шайлап салган атат.
Экинчи сурокто ортодо эмне болуп кетпейт. Андан көрө деген ушундай жана Шакиевке окшогондор, урматтуу Камчыбек Кыдыршаев, сиздин президент болгонго татыктуусуз, эл сизге ишенип атат. Сындай бир оюндагы сунуштарды айтып таңуулап баштаса, ал баягы асмандан издеген жерден табылып, чынын эле ушундай кылса болобу деген аракеттер башталган. Албетте мыйзамдуулук ушундай экен, бирөөнүн уурдаганын сезип, көрүп 100% көзүң жетип турат, бирок далилге келгенде далил жок. Ушундай болуп, баягы аракеттери, толгон токой аракеттери көрүнүп турат, бирок баягы мыйзам сотко келгенде ошол баягы далилдер баягы тиешелүү деңгээлде болбой калды окшойт. Эми президент муну соттоп салгыла, же болбосо минтип салгыла, же болбосо тигинтип салгыла деп баягы команда бербей гумандуулук кылдыбы, же элдин баягы учурдагы биздин кабыл алуубуз туура же туура эмес деп бөлбөй туруп, биз свой чужой кылып бөлүп, элди толкутуп, же болбосо экиге бөлүп аламбы деген бир акылмандуулук кылдыбы? Ушуну дагы эми аягы жакшы болсун. Бул Ташиев өзү баягы түрмөгө камалбаса дагы өзү мындай образдуу түрмөнүн ичинде калды. Себеби ушунчалык ишеним берген президентти паралайт этти, ишенимден кетти, аягында тетигинин баары билинип, баягы кыргызда шерменде болду деп коет го, шерменде болду. Кудайым шерменде кылбасын. Ниетиң дурус болбосо, канча мээнет кылсаң, канча эмгек кылсаң дагы Аллах таалам аягында жардам бербей коет. Ниетиң дурус болсо, канча аракетиң, канча душманың болсо дагы Аллах таалам коргоого алып жолуңа жардам берет. Ошондой ниеттери бузулуп кеткен аягында. Ошон үчүн Аллах таалам назарын салбай коюп шерменде кылды. Эми баягы Абир сотуна коелу, Аллах таалам баарыбызга иман берсин. Эки тарап болуп баягы жаат болгондон Кудай сактасын, элибизге ынтымак берсин, ырыскы берсин, береке берсин. Баягы мамлекетибиздин келечегин ойлойлу. Ошондон улут достор, баары жакшы болуп берсин. Салам алейкумдар. Кандайсыңар? Жакшыбы? Эмнесиңер го деп жыргап коюп жатасыңар ана. Кандай жакшы эле болуп атабы анан? Куттап барат. Куторунуп атат буюрса, конушубуз. Анан биз эми алтыныбыз бар, көмүрүбүз бар, темирибиз бар деп эле жата бербешибиз керек да. Мына кийинки муунду ойлонушубуз керек. Алтын да түгөнөт, темир да түгөнөт, көмүр да түгөнөт. Туризм эч качан түгөнбөйт. Адам баласы бар жерде, адам жашоосу бар жерде бардыгы бири-бирине келе берет. Анан ушундай жакшы шарттарды түзүп берсең, өмүр бою жайыгышы деп турист келет, андан силерге акча түшөт жөнтөккө. Мына ошону менен жан багасыңар. Туурабы же туура эмеспи? Эң туура. Кен байлык ал вечный эмес да. Bir определенный убакытта бүтөт ал, түгөнөт дегендей. Бүтүндөй республиканы ушундай туристический аймактарга айлантышыбыз керек. Тоо ташыбыздын баардыгын тегиз, жер суубуздун баарын тегиз. Мына ошондо келечекте анан туризм менен экономиканы көтөрөбүз, туризм менен ички дүң продукцияны көтөрөбүз, туризм менен элди баксак болот. Түшүндүңөр, бул бүтсө, буюрса дагы башка жактарга дагы өзүбүздүн күчүбүз менен курганга аракет кылабыз. Ушул жерди проектировка кылып аткан, мастер план кылып аткан французду бүт республика боюнча кыдыртып чыктым. 21-22 жылдары. Вертолет бердим, жиптарды бердим, аттарды бердим. Кыдырып жүрүп, анан ушул жерди тандап алды. Мына ушул жерди логистикасын тандайт экен да, биринчи очередь эле аэропорт болуш керек экен, келген кеткен. Чет өлкөдөн коноктор келсе, тез келип, тез кеткенди карайт экен. Анан ошондон тез актайт экен да салынган акчаны. Ата калганы кийинки очередте ошо Ала Бука чаткал бар, Алай бар, Кичи Алай бар берке, Гүлчөнүн тегереги. Дагы каяктар бар, толтура жерлерибиз бар. Нарында жерлер бар, ушундай жерлер. Кудай буйрса келечекте алар да бүтүп калат. Сиздерге чоң рахмат. Карыя катары бир эки сөз айтпай кылып айтатыңыз. Айтыңыз. Ушул эми эң биринчи кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Эң биринчи байлык ден соолук дейт. Ден соолукту ушул жерде оңош керек да. Ого да. Ден соолукту жайгышы менен оңош жер болду да. Тоого басышыңар керек, сүт ичишиңер керек, кымыз ичишиңер керек. Мен да бир учурдан пайдаланып сизге ыраазычылык билдирип кетким келип атат, Садыр Нуркожоевич. Аба суудай керек болуп турган убакта улут баскан улуу жолду көтөрүп чыктыңыз. Буга мен өзүм жеке ушунчалык катуурасын кыскартып айткан оңгу жол. Ошол оңгу жолдун сап башында бата турат эмеспи? Ошол Татынакай мындай курулуш курулуп ушундай эме болуп турганда кыска нуска бир бата берип койсок кандай дейсиз? Болот, болот. Бериңиз бата. Амин. О жараткан Кудайым. Ушул алакан жайып турган пенделериң менен бирге жалпы кыргыз элиме ыйман бер, ынтымак бер, ырыскы бер, ден соолук бергин. Башыбызга бак консун, конушубузга бут орносун. Конушубузга бут орносун, түндүбүзгө түмөн эл батсын. Калайык бир казандан даам татсын, мөңгүбүз эрибесин.
ынтымак рызкыбыз кемебесин, узун өмүр жаш берсин, улуттуу билер баш берсин, көч башыбыз көчөн болсун, көп жагынан өсөр болсун. Ушу курулуп жаткан Ала Тоо резортубуз кырсыгы жок, кынтыгы жок, ак жолтой болуп, кылым карата кыргыз элине кызмат кылган ак жолтой эсалы жай болсун, Кудайым өзү жар болсун. Амин. Рахмат, айтканыңыз келсин, батаңызды Аллах кабыл кылсын дегенде. Бүгүн эми техникалык ачылуу кылдык. Кудай буйрса 1-декабрда келип, уже толук трассаларын ачабыз. Уже 1-декабрга чейин аман эсен жолуп качасыз. Бул инвесторлорубуз Не курган атасыңар? Биз 5 жылдыздуу отель куруп баштадык. Быйыл апрель айында баштадык. Кудай буйрса 2027 жылдын 1-декабрда 1-кардарлар, 1-конокторду тоскоонго даяр көрүп атабыз. Өтө бир аз биз үчүн жаңы мындай чоң бизнести баштап аткан бизнесмендер үчүн бир аз оорчулуктар болдук, бирок Ала Тоо резорт башкармалыгына чоң рахмат. Бизди бир инвесторлор деп аябай. Канча орунду отель куруп атасыз? Биздики жалпы саны 44 номер. 44 номер 5 жылдыздуусу. Ортосу и спа салону менен. Эң чоң кайсында канча место алды? 100 канча место болчу? Ал чоңураак 300 канча место. Ал эң чоңу да. Эң чоң. Биз болсо 4 кабаттуу 4 жылдыздуу 2 немен алганбыз. Ал экөөнү бириктиргенде 44 номер болот экен да. Эки здание. Сиз өзүңүзгө куруп атасызбы? Бирөөнү өзүбүзгө алып курдук, экинчисин болсо тиги Германиядан инвесторлор келген, ошого алдырып. Партнерлор менен, бирок үчүнчү немеге аукционго кичине жетишпей калды да, чоң кылдыгыначы. Анан ошону суранып алалы дегенбиз, ортосунда дагы жер калып калды да, 3 жылдыздуу гостиницаларчы. Эгерде 4-нчү аукцион кылып берсеңиз сонун болот эле да. 4-нчүнү кылалы, керек болсо 5-нчини кылып берели. Кыргызларга дагы салсаңар болот. Билесиңер, жана Куршавел, Альпы, тиги Манжирокторду көрүп атпайсызбы? Алардан мурун биз ошо изилдөө катарында Европанын эң кыйын курортторуна барып келдик, изилдеп келдик. Бизнесмендер менен, ошол жакта иштегендер менен жо таанышып келдик. Баары тең эле таң калганы кыргыздар каяктан качат таптыңар, мындай көрөп салган деп чоготтук дедик. Анан баары эле мына Допинмайер деп иштеп атат. Баары тең эле суктанып атышат. Мен дайым эле айтып келем го, өзүң уурдабасаң, башкаларды, министрлерди, башкаларды да уурдатпасаң эле казына толот экен. Ал казынаң толгондон кийин ушундай иштер боло берет экен өзү эле. Айтып келатам го дайым. Бирок дагы деле 100% баягы токтото албай атабыз. Уурлуктар анча-мынча болуп кетет. Кармалып калат, камалат, кайра баягы мода сөз болуп калды го, кустуризация менен кустуруп, анан кийин 2 эсе 3 эселеп туруп, анан кое берип коюп атабыз. Мына бар эми өзүңдүн ишиңди кыл депчи. Андайлар көп. Ала Тоо резорт жөн эле баягы Кыргызстанга эмес, бүткүл Орто Азияга көп мындай салым берип атат да. Бизди көрүп Азиядан эмес, СНГ өлкөлөрү мына бияка азыр агылып келе баштайт буюрса. кошуналарыбыз казактар Алматы баштады, Алматы. Бул бизге деле көп жакшы пайдасы тиет экен да. Туристтердин келишин баягы изилдесек, Центральный Азияга келип жалгыз ошо биздин эме кызыксыз болуп калбастан, Алматыга келгенде бизге да келип, бир жумага келсе 3 күн тиякта, 3 күн биякта болуп ошо алмаштырып турат экен. Ошон үчүн бүткүл Центральный Азияга аябай бир чоң түткү болду да бул өнүгүүсүнөчү. Олар Америкадан келип программирование кылып бизге иштеп берет. Бияка иштейбиз. Программисттер бияка келип иштейбиз. Буюрса Кудай кааласа Америкадан да курсташтарыбыз келебиз деп атат. Келгиле, 30 жыл тентидиңер эми, болду эми, бүттү. Мындан ары өз өлкөңөргө келип кызмат кылгыла. Чет өлкөдөн тапкан тажрыйбаңардын баарын алып келип бизге салгыла. Бизде да иштер көп. Мына эми Америкада деле кандай иш кылып жүрсөңөр, биякта ошондой ишсиңер, ошо ошондой эле табат бекенсиңер биякта да. Жактан көбүрөөк го дейм. Көбүрөөк болдубу? Мына вот видишь, тем более көбүрөөк болсо андан беш бетер жакшы. Үйдөсүң, бир тууган эне атаңдын, бала чакаңдын жанындасың дегендей. Ошо жактан тапкандын жарымын тапсаң деле зато биякта пайда. Андан көп болуп атабы? Салык 40%, биякта 10-го жетпейт. Подоходный 10 эле да. Аякта 40% төлөйсүң, то есть тапканың жарымын биякта. Жарым эле кетет, бияктан көрөк. Азыр канча табасың айтчы ошону, жашырбай эле. Колуңа тийген. Кудайга шүгүр жетет. Кудайга шүгүр жетет. Экиден көп экен. Анда 1-декабрда келип, Кудай буйрса, лыжа тебебиз баарыбыз анда. Бул биринчи фазасы, экинчи, үчүнчүсүн билесиңер, аяктан аусаң уюштурмаксыңар, жерди. Жок, ошо элек пока. Эртелеп көмө кыла берсеңер болот. Даярдап атабыз. Трасса менен бул фуникулерду бир эле жылда, бир сезондо коюп коет кайбыр. Аякка уюштуруп койсоңор, инфраструктураны салып силер бүткөнчө уже лыжа трасса менен эме даяр болуп калат. Канатный дорога.
Мейлі анда жақшы башқа маселеге. Рахмат.